Assalamu alaikum. Бүгін дағы жаңа тема өтөбүз. Prices. Prices деген теманы өтөбүз. Бүгін тағырағы ақча жөнүндө сүйлөшөбүз. Акча дегенде кандай? Кайсы бир жерден биз бир нерсе сатып алышыбыз мүмкүн, же бир нерсе сатышыбыз мүмкүн, бир нерсенин баасын сурашыбыз мүмкүн. Ошолорду биз кантип айтканды үйрөнөбүз. Биринчи сөздү караңыздар. How much? How much? Канча? How much деген сөздің мааниси қанша. Мұны дептериңиздерге жазып, жаттап алыш керек. Просто жаттап алыш керек жана колдонуш керек. How much? Қанша. Эми кайсыл бир нерсенин наркын же болбосо баасын сураганда биз кантип сурайбыз? Ошону үйрөнөбүз. Англис тилинде бир нерсенин баасын суроо эки жол менен болот. Эки түрү бар десек болот. Биринчиси, караңыздар. How much is it? Биз ошол канча, how much ушул сөздөн кийин эле биз is it деген сөздү кошуп, биз баасын сурасак болот. Анын баасы канча болот да? Бул сүйлөмдүн мааниси анын баасы канча болду. How much is it? Анын баасы канча? Кийинки жолу бул how much does it cost? Бул сүйлөмдүн мааниси ал канча турат? Ал канча турат? Мына ушундай экөөсүн тең жаттап, билип, экөөсүн тең колдонсоңуздар болот. Экөөсү тең туура. Анан бирөөсүн деле колдоно берсеңиздер болот. Бирок экөөсүн тең билип алыш керек. Анткени сиздерге кайсынысы менен бирөө суроо беришин сиздер билбейсиздер да. Ошондуктан экөөсүн тең билип алганыңыздар жакшы болот. Экөөсү мааниси андай деле айырмаланбайт. Эми жооп бергенде кантип жооп беребиз? It is $20. It is деп баштайбыз. It is $20. Канча турат? Ошону айтабыз. $20, $30, $40 канча турса, ошол баасын айта беребиз. Экинчи жолу, жооп бергендин экинчи жолу it costs $20. It costs is'дин ордуна биз costs деген сөздү коебуз. Анан канча турушун баасын айтабыз. Мына ушундай бир нерсенин баасын суроону үйрөндүк жана жооп бергенде канча турушун айтканды дагы үйрөндүк. Мисалы үчүн бул жерде караңыздар, how much is it деп атабыз, Анын баасы канча? Бул жерде it деген сөздүн ордуна биз эмненин баасын сурап атабыз. Ошону коюп койсок болот. Мисалы үчүн ноутбук сатып алып аткан болсок, же ручка сатып алып аткан болсок, ошол сөздөрдү биз it'тин ордуна коюп айта беребиз. Болгону мен бул жерде мен ата тобушту колдонуп атам. Эми биз бир нерседен көп нерсени сурашыбыз мүмкүн. Биз бир нерсенин баасын сураганды үйрөндүк. Эми биз көп нерсе дагы алышыбыз мүмкүн да. Аларды кантип сурайбыз десе, алар дагы оңой эле. How much are they? Биз it'тин ордуна they'ди коебуз, is'дин ордуна are'ды коебуз. Көп нерсени сураганда. How much are they? Алардын баасы канча болду? Алардын баасы канча? Мен азыр бул жерде they'ди коюп атам. Сиздер ошол эмнени алып аткан болсоңуздар, ошонун атын коюп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн, кумшекер сатып алсаңыздар, how much are sugar десеңиздер болот. They'дин ордуна sugar, кумшекер деген сөздү коюп айта бересиздер. How much do they cost? Бул экинчи жолу суроо бергендин, баасын сурагандын экинчи жолу. Жооп бергенде кантип жооп беребиз? They are $25. Биз бул жакта it is $20 деп атканбыз, бир нерсенин баасын айтканда. Бул жерде they are болуп атат. Себеби биз көп нерсенин баасын айтып атабыз да. They are $25. Жооп бергендин экинчи жолу they cost $37. Мына ушундай. Менимче кыйын деле эмес. Буларды жазып алыш керек. Иреттеп жазып алып, анан ошолорду колдонуп, көп сүйлөмдөрдү түзүп сүйлөсөңүздөр болот. Эми кыскача кичинекей тапшырма бул жерде. Кичинекей диалог бар. 4-5 сүйлөмдөн турган диалог. Ушул диалогту сиздер которушуңуздар керек. Кыргызча диалог, муну англисчеге которушуңуздар керек болот. Ушул бүгүнкү темага байланыштуу.